Так, жашыңыз қаншада? 40 жашта. Қанша балаңыз бар? Bir балаңыз бар. Сіз декабрда ЭКОға барғанды атасыз? Так, посадкаға бардыңыз. Так, ЭКОға барғанға чейин қандай дарыландыңыз? Гинекологтун дарыланды. Антибиотик, гормон, подготовка. Гормонду қанша уақыт іштіңіз? Гормонду bir ay гормон менен даярдайм деп аракет кылганда bir апта иштем. Андан кийин токтоттук дагы 2 айда гормонду bir 2 аптада иштем. Бирок сиз ЭКОға бардыңыз, болбой калды. Ошондон бери сиздин этектилиңиз бузулдубу? Бузулду. Кандай болуп бузулду? Bir ayга келип атабы, келбей атабы, бир аз катуураак айтсаңыз. Келип атат, бирок задержка менен кара болуп, күрөм. Бул начар болуп келип атат. Урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн бул пациенттен сурадым. Мен 2020-жылы дагы бир ошо эко болбой калып, эко кылган медцентрге адамдар барып, жалып кылып аткан мезгилде дагы мен бир аз убакыт чыгаргам. Урматтуу кыргызстандыктар, эгерде кимде ким чындыгында бойго бүтүү жолу жок болуп аткан болсо, экого барардан мурун сөзсүз түрдө денени тазалагыла деп айтып кеткен элем да. Мына азыр дагы мына ушу биздин пациентибиз келген үчүн мен ушу элге кабарлап коеюн дедим. Кимде ким экого бара турган болсо, биринчи организмди тазалаш керек. Организмди тазалоо, мисалы бул натуралдык ыкма менен, мен натуралдык жол менен дарылаган врач болгон үчүн натуралдык ыкманы көбүрөөк колдонуңуздар деп айтмакмын да. Бул үчүн урматтуу мекендештер, урматтуу пациент, демек сизди биз кандай кылып дарылайбыз? Биз сиздин без тамырларыңыздын жолун ачышыбыз керек. Без тамырлардын жолу жабылып калат да. Бул ошол без тамырлар жатынга кеткен кан тамырды тосуп калат. Демек, эң жакшы лимфомассаж жасашыбыз керек. Мындан сырткары курсактагы ичегилерде проблема бар. Пациент айтат, мен январь айында 7 күн диета кармап, ошондон жалаң эле суу, бирок сууга бир аз гана сүт кошуп ичкен, 7 күн ушуну ичкенден кийин азыр ич көбү, ичте желдин толуп калуусу менен страдать этип калыптыр. Демек, бул 7 күн уйку өт башкычасын уктатып койду бир аз. Сиз өт ушунчалык оозго бир бүдүр май түшсө дагы өт даяр турат да. Азыр мен өт куюшум керек, май келип атат депчи. Сиз 7 күн эч кандай май бербей койгонуңуз үчүн өт бир аз толук автоматически кабар албастан толук куйбай калды да. Мына ошол өт куйбай калгандыгынан адамдын ичинде жел толо баштайт. Эми негизгиси мен азыр бул жакка айтып отурам. Демек, дагы экого барыш үчүн ден соолукту биринчи тазалаш керек. Ошон үчүн мен дайыма айтам, гематоскоп. Бул 1932-жылы Эндерлайн деген немец окумуштуусу ушу гематоскоп деген микроскоп ойлоп тапкан, бирок негедир медицинага толук киргизишпейт. Себеби деген ушул эле микроскоп менен көп нерсени аныктаса болот да. Башка майда чүйдө анализдердин кереги жок болуп калган үчүн мүмкүн ошон үчүн киргизбейби, негедир муну киргизген эмес. Бирок биз врач-натуропаттар, менин профессорлорум ушул микроскоп менен колдонушат. Демек, ушул микроскоптон биз организмдеги кереги жок нерселердин баарын тапканга аракет кылабыз да. Мына ошол кереги өт жакшы куйбай калгандан кийин кереги жок нерселердин баардыгы канда жүрүп, анан ал барып туруп без тамырда көбүрөөк жүрүп калгандыгынан организмдеги бездердеги керексиз нерселер толуп, ошол органды кысып калат да. Ошол эле ичегилерди кысып калат, ошол эле кан тамырларды кысып калат. Без тамырлар ичиндеги кереги жок таштандылар менен органдарды кысып калган үчүн ошол орган жабыркай берет. Демек, биздин пациенттин ичегисинде проблема бар. Ошон үчүн жатында проблема болуп, жатын жасалган эконун эсебинен баланы кармай албастан бала замерши болуп калды. Демек, эмне үчүн жатын
баланы кармай албады. Ал жөндөн жөн кармай албай койбойт да. Ал деген демек ошол жакка толук кандуу кызыл кан тамыры барбай атат. Толук кандуу кызыл кан тамыры менен жакшы тамак барбаган үчүн жатын жакшы тамак албаган үчүн ал баланы кармай албады. Ошол эле мезгилде кайра эле кете турган көк кан тамыр жана без тамыр аркылуу кете турган керексиз нерсе жатындан кете албады дагы. Эки жактама жатын кыйналып калгандыктан баланы өстүрө албады. Демек, урматтуу мекендештер, кимде ким экого бара турган болсо, сөзсүз түрдө лимфа массаж жасатыш керек, висцерал массаж жасатыш керек, сүлүк куртту коюш керек, ары менен чактырыш керек, жана чөп дарылар менен дарылаш керек. Мына биздин колубуздагы натуропаттардын колундагы, биздин колубуздагы натуралдык ыкмалар ушулар болуп саналат. Демек, ушулардын эсеби менен организмди тазалайбыз, ошол органга жакшы кан барганды камсыз кылабыз. Мен сиздерге ден соолук каалайм.